Баткен жана Фергана облус жетекчилери Шахимарданда жолугушту. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев менен Өзбекстандын Фергана облусунун хокими Файрулло Бозаров Шахимардын аймагында жолукту. Бул тууралуу облустук бийликтен кабарлашты. Маалыматка ылайык, жолугушууда Баткен жана Фергана облустарынын соода-экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүү маселелери талкууланды. Ал эми буга чейин эки өлкө ортосунда кызматташууну кеңейтүү жөнүндө комплекстүү программа жол картасы кол коюлган. Анын алкагында 2023-жылы Баткен облусу менен Өзбекстандын облустары ортосундагы соода-экономикалык мамилелердин жыйынтыгында экспорттордун көлөмү 55,1 миллион АКШ долларын түзгөн. Ал эми Өзбекстандан 21,2 миллион АКШ долларынан товар импорттолгон. Ошондой эле 2024-жылдын 1-кварталында Баткен облусунун Фергана облусу менен товар жүгүртүүсү 1,1 миллиард сомду түздү. Учурда Баткен облусунун сырткы байланыштар багытында кошуна Өзбекстандын аймактары менен кызматташуусу биринчи орунда келе жатат.